Мынакей М-банктан акча төлөө жолун көрсөтүп коеюн. М-банкты басасыздар. Бул жактан деле өзүбүздүн личный кабинетке киргендей киребиз. Анан бул жакта платежи деген бар. Платежini басып, перевод, анан платежи кетип атат. Буякта мындай жылдырасыздар. Жылдырганда чыгат мына сетевой маркетинг деп. Бул жагында транспорт турат, бул жакта интернет витрин деп турат. Мына сетевойго киресиздер. Анан фаберлик дегенди киресиздер дагы. Бул жерден введите лицевой счет деп турат. Бул жака ар ким өзүнүкүн жазат. Мисалы мен өзүмдүкүн жаздым. Так. 10 сом алып атат, 1000 сом 10 сом алат экен. Так, мисалы үчүн ушул жерден оплатить дегенди басасыздар. Басканда бул жака аты жөнүңүздөр чыгып калыш керек. Балким сиздер регистрацион номер туура эмес терип койсоңуздар, ушул жерге башка бирөөнүн аты жөнү чыгып калышы мүмкүн. Ошон үчүн ушул жерде внимательно өзүңүздөрдүн атыңыздар чыктыбы, ошону карап туруп, андан кийин гана подтвердить и оплатить дегенди басасыздар.